Assalamu alaikum, урматтуу менин баракчамдын катталуучулары, менин досторум, урматтуу мекендештер, жалпы эле Ош шаарынын тургундары. Менин бирек катталуучу досторумдун өтүнүчү менен, суранычы менен мына биз азыр Ихлас курулуш компаниясы тарабынан Ош шаарында курулуп жаткан өзгөчө ири проектти сиздерге дагы бир ирет маалымат берип кетмекчимин. Бул маалыматты менин жаңы катталган Инстаграмдагы досторумдун өтүнүчү болчу. Ошону өтүнүчтү орундатып, мен азыр дал ошол Ихлас курулуш компаниясы куруп жаткан Ош шаарындагы турак жайында турабыз. Бул Ош шаарындагы Төлөкөн кичи районунда Осмонов көчөсүндө курулуп жатат. Ош шаарында негизинен алганда Ош шаарында эмес, жалпы Кыргызстан боюнча алгачкы жолу курулуп жаткан проект, бизнес класстагы проект. Жалпысынан 14 кабат, биринчи кабатынан 3-чү кабатына чейин ири соода борбору, башкача айтканда торговый центр деп коебуз. Ошондой эле жер астында 2 кабаттуу унаа токтотуучу жайы. Эң негизгиси бул жерде башка турак жайлардан айырмасы курулуп жаткан жердин аянты аябай эле чоң, 1 гектардан ашуун жер. Азыр көпчүлүгү куруп атышпайбы, 20 соттук, 10 соттук жерди элечи узун кылып эле мындай квадрат кылычы. Бул проекттин өзгөчөлүгү мына ошондо дагы унаа токтоочу жай аябай кенен болот. Бар ушундай өзүндө болот. 3 блоктон турат, А, Б, В болуп. Жана ошонун биринчи кабаттын 3-чү кабатына чейин торговый центр болгон болсо, ошол торговый центрдин эң жогору жагы, бизче айтканда мындай крышасы, балдар аянтчасы болот. Мындай өзгөчөдө 3-чү кабатта элестетиңиздер, асманда балдар аянтчасы. Ошол жашоочулардын эле балдары үчүн. Дагы бир өзгөчөлүгү бизде бул жерде жалпы Ош шаарында электр энергиясы өчүрүлгөн болсо дагы бул жерде өчүрүлбөйт. Өзүнүн резервный эмеси болот. Иши кылып электр энергиясы шаарда өчсө дагы бул жерде өчпөйт. Өзүнүн генераторлору, өзүнүн резервный ушундай эмелери болот. Дагы кандай өзгөчөлүктөрү мына шаарга вид, мына карасаңыздар, керметоо. Бул жагында азыр мына блоктор тосуп калыптыр. Мен азыр дагы көрсөткөнгө аракет кылып көрөйүн сиздерге. Бул жагында тосулуп экен. Анар кичи районуна кеткен көчө болуп калат, бул дагы жаңы жол. Ошондо бул жагы Сулаймантоо болот шаарга. Сулаймантоо, Керметоо бул Ош плазадан ким турак жай алса дагы ошол инсандардын коңшусу болуп калат экен. Шаарга дагы өтө сонун көрүнүш, өзгөчө проект. Мына ушундай азыр өзүңүздөр көрүп тургандай жумуш кызуу жүрүп жаткан мезгил. Адамдар өз жумуштарын аткарып жүрүшөт. Дагы кандай суроолоруңуздар болсо бере турган айтсаңыздар болот. Мен албетте сиздерге жооп бергенге аракет кылам, байланышып. Менин личкама жазсаңыздар болот. Толук жооп бергени аракет кылам. Барыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен мен Нияз Сариев болдум. Биздин баракча менен жаңылыктардан ар дайым кабардар болуп турсаңыздар болот.